Emisteden çıkayız. 8-9'da 10 tağılıp. Жалал-Абад облусунун Нокен районуна караштуу Тоскулата Токой чарбасында 300 гектар жерге мисте бадам үрөндөрү эгилип жатат. Облус боюнча жалпы 13 токой чарбаларына бөлүнүп берилген. Жумуш 30 октябрда башталган. Мистеге отабыз, бадам, мисте. Анан бул уруктан эгилет. Уруктан эгилген площадканын максаты ушул нымдуулукту кармап берет да, жаан чачын жайында кургакчыл болгондо ошо площадка нымдуулукту кармап берет тамырга. Анан ошол себептен бул ушу площадканын максаты ошол. Анан бул жерде 8-ден 10-дон урук ташталып атпайбы? Ошол облагораживание деп коет. Бул ошо чыккандан кийин күчтүүсү калат дагы, жанындагы начарлардын уход болуп, дополнение болгондо ошолорду бир сыйра күчтүүсүн калтырып, анан дагы кошумча эгилип жумшартылат. Базаркоргон районуна караштуу Ачы Токой чарбасына 300 гектардын ичинен 25 гектар жер бөлүнүп берилген. Анда жалпы 42 жумушчу иштеп, мисте бадам уруктары эгилди. Үрөндөр толугу менен эгилип, бош жерлер калтырылбашы үчүн атайын комиссиялар көзөмөлдөп турушат. Базаркоргон районуна караштуу Ачы Токой чарбасынан жалпы ошол Тоскулата Токой чарбасынан 25 гектар аянт бөлүнүп берилген. Биз 31 октябрь күнү баштаганбыз. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса эртеңки күнгө бүтүрөйбүз деп аракет кылып атабыз. Жалпысынан бизде 22 сотрудник кызматтанат. Бул жерге азыр 16 кызматкер келген. Андан сырткары дагы 26 ижарачылардан кошо ала келгенбиз. Жалпысынан 42 адам ошол жерде эмгектенип атат. Президент Садыр Жапаровдун жашыл мурас жарлыгынын негизинде 300 гектар жерди өздөштүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Орток Токой чарбасына да 27 гектар жер бөлүнүп, жумушту 30 октябрда баштап 4 ноябрда аяктаган. Биздин 28 кызматкерибиз 31 октябрдан бүгүнкү чейин иштеп жатабыз. Бүгүн аяктайбыз мына. 27 гектар жерди даярдоо иштерин жүргүзүп, фисташка, бадам көчөттөрүн эгилди. 13 токой чарбага бөлүнгөн жерлерди көртөндүрүү дээрлик аяктоо алдында турат. Эгилген жердин жалпы аянты тосмолонуп, токой кызматкерлери тарабынан корукка алынат. Токтогул районунда токойчулар келип, бул иш-чарага катышууда. Бизге ошол Тоскоол 300 гектардан 23 гектар тийген. 23 гектарды Кудай кааласа, азыр бүтөр аякта турабыз. Бир 2 сааттын ичинде бүтсөк, Кудай жол тарса үйгө кетебиз. 300 гектар жерди иштетүү үчүн жалпы 300гө жакын жумушчулар тартылган. Тоскулата Токой чарбасында эгүүнүн максаты мындагы жер кыртышы мисте бадам эгүүгө туура келген. Алдыда башка дагы токой чарбаларга ушул сыяктуу иш-чаралар өткөрүлөрү айтылды. Бул жерде мисте менен бадам өскөнгө жер шарты өтө жакшы экен, топурак кыртышы да өтө жакшы. Анан бир мезгилдерде токой чарбага бир мал жандыктары көбөйүп, өсүүгө бир аз тоскоолдор жүрүп келген. Азыр мына 300 гектар жерди чуңкучларды даярдагандан кийин, аянтчыларды, андан кийин королоо иштери жүрөт бул жерде. Баардык жери королоп, жер кыртышы дагы калыбына келет. Бул жерде жанагы эрозия жүрбөй калат. Анан биз максат Токойго айлантыш. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунда токойлордун жалпы аянты 290 000 гектар. Анын ичинде басымдуу бөлүгү Жаңгак Токой аянты 33 000 гектар жерди элейт. Ал эми мисте өскөн аймак 28 000 гектар. Калган токойлордо алма, алча, долоно жана башка дарактар, бадалдар өсөт. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, регион.